көп эле устаздар айтып келет, чогуу агачы деле айтып келген устазыбызчы. Жана эркек, например, аял киши сенин колуңда эчтеке жок болсо деле мен даярмын сага тийгени деп айтат. Бирок бала бутка туруп алайын, мону алып алайын, тигини алып алайын дейт да. Анан кийин ал баланы деле түшүнсө болот, аялын ошо алган кызды багып кетейин дейт да. Бирок азыр на первое время жашай турган жери бар, например, биринчи ата-энесиникинде жашап, жей турган тамак ашы бар. Машинасы эми бар деп койсо болот, кээ биркилердики жок депчи. Ошолорго неме акча табып бутка туруп алайын, тойду дагы, например, көбүнчө эркектердикин карасам, той маселеси, акча жок деп кредитке алгысы келбейт дегендер болот экен да. Ошо эркектерге кандай совет бересиз, напримерчи? Эми совет дегенде көп эле устаздар совет берип атат, бирок эркектер аны укпай атат да. Ошо. Мен башкачараак айтайын кардашым, ошо эми эркектерге кеңеш жетип барсын, иншалла. Алладан, менден эмес, Алладан буйруса бир пайдалуу болсо. Эркектер жашың өтөт, бүт нерсеге жетесиң, бирок ошол жашка эч качан жетпейсиң да, жашыңды өткөрүп жүрөсүң. Бул үй бүлөдө өзүнчө бир эми бойдоксуңар силер, мындай кандай айтсам, өзүнчө бир өзгөчө бир нерсе да. Аны бойдок адам билбейт, эч качан билбейт. Ошол куракты жаш убагыңда татып калышың керек. Баягы 30га чыккандан кийин, 35ке чыккандан кийин деле жаман эмес, жакшы болгону негизги сен убагында тата турган убакытты өткөрүп жибердиң да сен. Мисалы үчүн 20 жаштагы, 22, 23 жаштагы үй бүлөлүк бакыт ал бөлөк болот. Баары бир балалыгыңда бир аз бар, эс алууңда бөлөк болот, жашооңда бөлөк болот, бүт бар башкача болот. 23-те бөлөкчө болот, 30да бөлөкчө, 35-те бөлөк, 40-та бөлөк, ар бир өзүнүн убагында өзүнчө бир эме болот. Та сен иштеймин деп жүрсөң, эркек киши, жүрдүң, 30да үйлөндүң, сен эми 23-тегидей бакыт тата албайсың, 30дагыдай бакыт татасың. 23-тегидей тата албайсың, 22-дей тата албайсың да. Ошондой бир өзгөчө бакытты өткөргүңөр келсе, жүрө бергиле дейм мен жигиттерге. Жүрө бергиле. Акчаны да табасың, бүт нерсени табасың, бирок өмүрүңдү кайра аркага кайтарып келе албайсың. Ошого түшүнгөн кыз ал, түшүнгөн жакшы кыз тап дагы, эч нерсе жокто ал, акча тапканда кошо жашап кал да, жанагы көз ирмемдерди жашап кал. Бакыт өмүр бакыт болбойт да. Жылдар бакыт болбойт балким. Эме бакыт көз ирмемдер. 20-23 жашта үйлөндүң, эч нерсең жок. Ошол кездеги бакыттарды татып кал да, эртең картайганда эстеп эме болосуң. Сен эртең ажыраша албайсың кайра. Түшүнөсүңбү? Баягы жаштыгыңда кандай не бир күндөрдү өткөргөнсүң. Аялың эртең бир аз ачууланса, же эркегиң бир ката кетирсе, ошо ката үчүн кечип кете албайсың да, баягы таттуу күндөрүң өткөн да. Ал эми 23-ке 30га чыгып сал кемпир болуп үйлөнүп алсаң, сенин бакыттуу күндөрүң деле өткөн деле жок да. Ажырашып кетүү сага оңой, жеңил. Жаштык күнүңдү эме кыла алган жоксуң да, мындай бириктирип өткөрүп алган жоксуң. Ушул боюнча мен изилдеп жүрүп бир жакшы кепке дагы бир жакшы макалага жолуктум. Буну баягы күнү ошо окуучулар менен ифтарда айтып бердим, ошо окуучулардын ифтарына барганда. Суроо берсем көбү классикалык жооп берет. Неге баш кошпойт, неге эме баш кошкондор, карт эме жашын өткөрүп жиберип баш кошкондор эмне үчүн көбүрөөк ажырашат, жаштар көбүрөөк бекем болот деп суроо берсем, көбү анча жооп бере албады. Керемет жазыптыр ошо макаланын ээси. Мындай дейт. Эмне үчүн жашы өтүп калгандардын үй бүлө бузуусу жеңил болот да, ал эми жаштайынан баш кошкондордун үй бүлөсү бекемирээк болгонунун сыры дейт. Кыз балада, эркек баладагы өзүнүн толук кандуу жашоо маршрутун куруп алат дейт. Жашоо негиздерин куруп алгандыгы үчүн, мисалы, жигит дейли 30га чыгып турмуш курду, кыз дагы 23ке чыгып турмуш курса, 23ке чейин кыз бүт нерсесин кылып алды да, окуп алды, акча табып алды, бүт жашоосунун нугун өзүнө коюп алды да. Эркек да өзүнө коюп алды дагы, эми аял үчүн 30 жылдык баягы же болбосо 15 жылдык жашоо маңызын бузгусу келбейт экен. Каршы чыгып тура берет. Бул дагы 15 жаштан баштаса, кыз ошол үй жашоосун курупчу. 10 жылдык эмгегини, акчасыны, жаштыгын кетирген карьера мындай айтканда. Бул эркектин бир сөзү үчүн бузуп кете албайт да. Айтканда толук полноценный деп коебуз го, баягы толук кандуу жашоо образы куруп калгандыгы үчүн бири-бирине шайкеш болбой эле кырылышы керек. Бунун сөзү буга оор келет, бузуп кете албайт, бул бузуп кете албайт. Ал эми экөөндө тең ошол толук кандуу жашоо курула элек болсо, экөө бири-бирине монтип кийлигиштирип туруп курса, анан ажырашып албай калат да. Эркек аял менен ажырашайын деп турса, бир жери ажырап кала тургандай болот да, кой аялым керек мага дейт да. Себеби ага бир нерселер байланган да. Аял эркегинен ажырашып кетейин десе, кой буга мен байлангам. Бир нерселер байланган да, жаштайынан чогуу кылган. Кой бунусу ансыз жашоо элестете албайт да, ажырашып кете албайт да. Анан ачуу өтөт, ачуу басылат, кайра жашап кете берет. Эми экөөңдөн толук кандуу эме жашоо образын куруп алсаң, бунсуз деле жашай берем дейсиң да.
Түшүндүңбү? Ансыз деле жашап келдиң да сен 30га чейин. 23ге чейин жашап келдиңби? Мындан кийин деле жашай берем дейсиң. Азыркылар ошол себептен үй бүлөсүн бузушат. Түшүндү көпчүлүк. Жакшы маалымат болду. Эме тагдыр маселеси. Тагдырды жандай өзгөртсө болобу? Бир нерсе кылып или ошо тагдыр бул деген боюнча эле жашап кетиш керекпи? Например, кандай айтсам, бир адамды кандай айтсам, айткым келбей атат. Айтор. Бул жакта Нурбек бар, айтор. Нурбек бар. Нурбек бар. Ал мындай карасаң, сен тагдырың деп ал менен неме кылып кете албайсың да? Жашап кете албайсың. Да. Бирок жок, тагдырың болушун каалайсың алчы. Бирок экөөңөрдүн ортоңордо бир нерсе болуп атат, жандай тоскоолдуктарчы. Ошо тоскоолдуктарга аракет кылып, экөөңөр бирге үй бүлө куруп, тагдыр деп неме кылып кетсе болобу? Или ал мен тагдырым эмес деп эле кетип калыш керекпи? Ошондой. Сонун эме сурооң бир аз татаалыраак болду. Тунугураак да болбоду, эми мен түзөп кетейин. Сурооңун ичинде бери дегенде 3-4 суроо бар да. Деги эле тагдыр деп качан айтабыз деген суроо бар. Качан тагдырга төңкөйбүз деген. Экинчи суроо, ошондой тоскоолдуктар болсо эмне кылышыбыз керек? Жеңип өтүшүбүз керекпи? Же кетип калышыбыз керекпи? Ошол тоскоолдуктар тагдырыбызда барбы жокпу деген кыскасы толтура суроолор болуп. Биринчисинен баштайын. Тагдыр деп качан айтабыз? Тагдыр деп аракетиңден кийин айтасың тагдыр деп. Кандай ал түшүнбөй калдыңбы? Жыйынтыгын айтасың. Жыйынтыгы деген сен Нурбек аракет кылдың, алды аракет кылды, ушундай башка ой дедиңер, такыр болбой койду да. Атаң көнбөдү, тигин атасы көнбөдү, апасы көнбөдү, бир нерсе болду, экөөң урушуп кеттиң. Кыскасы, аябай аракет кылдыңар, болбоду да. Анан эки жолго түшкөндө анан айт сен. Тагдыр эмес экен, тие албадым де. Түшүндүңбү? Ошондой айтасың. Сен азыр тоскоолдук чыкканда, тоскоолдук чыгып атат, тагдырым эмес экен, сен каяктан билесиң? Балким ошо тоскоолдуктан өсөң, ошо сенин тагдырыңдыр. Күрөш ошол тоскоолдуктар менен, түшүндүңбү? Күрөш. Анан күрөш бүткөндөн кийин дагы тийбесең, албасаң, анан айт тагдыр эмес экен деген. Түшүндүңбү? Сен аракет кылбай туруп тагдырга шылтоосоң, анда жалкоо, арамза болуп каласың анда. Анда бул жаман нерсе, мындай болбош керек. Азыр жаштар көбүнчө ошондой. Аракет кылбай, тайраңдап жүрүп 30га кирип, тагдырым ушул экен да. Деп коет да, кыздар 25ке чыгып кемпир болуп, мен тагдырым ушул экен. Жок, сен аракет кылганда 18де, 19да, 20да тийип кетмексиң балким, мисалы. Туурабы? Аракет кылбай карьера куруп, акчанын аркасынан жүрүп келип, анан кийин тагдырым эмес экен дей албайсың сен. Ооба, тагдырың ушул тагдырың, бирок аракет тагдыр эмнеге байланган? Аракетиңе байланган. Аракет кылсаң буюрса ишке ашат. Тагдырды эч ким окуган эмес да, көргөн эмес, билбейт. Азыркы жаштар кудум эле бир тагдырды окуп келгенде, мен 25те турбайм, үйлөнө турбайм, жүрө берейин дегендей да. Ким окуду тагдырын? Эч ким окуган жок. Андай болбойт. Сен күндө аракет кылыш керек. Күндө үйлөнөм, күндө турмушка чыгам деп аракет кылыш керек. Күн сайын. Билбейсиң качан турмуш курарыңды. Анан ошентип аракет кылып жашың өтүп кетсе, анан айтсаң болот, эми тагдырымда жок экен, турмушка чыга албадым десең болот. Качан? Бул жолду 80де, 90да айтсаң болот. Себеби мындан бул жагында турмуш куруштугуң өтө 1% түшүп калат да, туурабы? Эч ким 70-80 турмуш курбайт да, мисалы да. Ага чейин баары бир турмуштан үмүт бар да. 50де турмуш курушуң мүмкүн, 40та турмуш курушуң мүмкүн, 60та турмуш курушуң мүмкүн. Ошого чейин керек болсо аракет кыла бересиң, түшүндүңбү? Аракет кыласың, тийгенге аракет кыласың, үйлөнгөнгө аракет кыла бересиң. Анан болбой аягына кызыл күйүп калганда анан менин өмүрүмдө аялым насип кылып алыптыр, тагдырым ушул экен деп ыраазы болосуң ошого. Жолдош насип кылып алыптыр деп, поезд өтүп кеткенин анан аракетимди кылдым, эми тагдырымда жок экен, ошол болбоду дейсиң. Түшүндүңбү? Аракет кылбай болбойсуң. Эми биринчи сурообуз узунураак болуп кетти, жообуз. Экинчиси, жанагы сыноолордун баардыгы болуштугу да тагдыр. Балким сенин тагдырың жана өзгөртпөй деп атпайсыңбы? Алла мынтип жазгандыр, билбейбиз. Балким да мынтип жазгандыр, акыйдада да келет. Балким мынтип жазгандыр, ай чапчап. Ушул сыноолорду жеңсе, ушул джентльменге турмушка чыгат. Бул сыноолор жеңбесе, мунан куру-жалак калат деп жазгандыр, билбейбиз да балким. Түшүндүңбү? Балким. Жазылышы да мүмкүн. Ушинтип байланып тагдыр жазылабы десеңер, ооба, бизде бар ишеничте ушинтип ахли сүннат жамаатта тагдыр кээ бирки инсандардын кээ бирки маселелери байланып жазылышы мүмкүн, кээ биркилери так жазылышы мүмкүн, аны айта албайбыз. Аны эч ким билбейт. Кайсы тагдырың, кайсы маселең так жазылган, кайсы маселең байланып жазылган билбейбиз. Инсанга калган нерсе аракет, тек гана аракет. Тагдырың байланып жазылабы, кандай жазылат, айырмасы жок. Дуаңды кыласың, аракетиңди кыласың. Буюрса ишке ашат ошондо. Дагы не калды бизде? Болду, баарын жооп бердим окшойт. Ошондо биздин тагдырыбыз биздин аракетибизге байланыштуу. Ооба да. Бир кепте окуп калдым. Тагдырым экен деп эле жата берген болбойт. Жок, жалкоо да. Балдар деле, кыздар деле аракет кылыш керек. Мисалы да, бүгүн сабакка келдиң, сен атайын суроо берейин деп келдиң да. Билесиң, бүгүн сабагыбыз бар экен. Мисалы үчүн сен мынтсең болбойт беле? Бүгүн тагдырымда устаздын сабагына барыш болсо,
сабакта болом. Тагдырымда болбосо болбойт деп жатканыңда сабакта боло элең болбой элең. Болбойт элең да, туурабы? Тагдырыңда барбы жогун билбейсиң сен. Сабактан калбайын деп турдуң, даратыңды алдың, канча жерден басып, унаалар менен кыйналып келдиң. Демек, мына азыр эми айтсаң болот, тагдырымда ошо күнү сабакка катышуу бар экен дейсиң. Десем айтышыңар мүмкүн жаштар. Эми бул жөн эле сабакта элементардуу десеңер мүмкүн. Тагдырда чоң кичте деген нерсе жок. Жок деген түшүнүп калбагыла. Мындай айтқанда, тагдырда чоңу да бар, кичинеси да бар. Ал жерде айырмасы жок. Чоңун тагдырга жазайлы, майда чүйдүрлөрдү тагдырга жазбайлы. Андай маселе жок. Чоңу дагы бар тагдырда, кичинекейи да бар тагдырда. Бүт нерсең бар тагдырда. Ар бир нерсең, ар бир демиң, ар бир басканың, ар бир сүйлөгөнүң тагдырда бар. Биз аягына чыкпай эле ошону Сен башынан эле жыйынтык берип коесуң. Көчө ошондой болот да. Мындай айтканда, марага чөзүндө чуркабай туруп эле эме кылып кой. Чуркап көр, анан уттум, анан утулдум де. Мисалы үчүн чуркап көр, калып калсаң анан утулдум деп, тагдырымда жок экен. Чуркап көр, балким утуп кетесиң тагдырымда бар. Чуркабай туруп эле мен баары бир тагдырымда жок экен, ута албадым. Андай болбойт да бул. Чуркап көр, аракет кылып көр. Мисалы анан кыз өзү негизи диний илим алган, анан бирок ата-энеси мындай как обычный эле жөнөкөй эле үй бүлө да. Же динден кабары жок, же как обычный эле жашап жаткан үй бүлө. Ошол кызды алса болобу же? Аны айтасың да, бир орус кызды да алсаң болот. Корейс кызды да алсаң болот. Жок, эми ата-эненин немеси жашоого таасирин тийгизбейби? Аны айта албайбыз да. Балким ал тарбиялуу ата-эне болгон болсо, сенин жашооңо кийлигишпейт. А сен укмуш, ой диндар экен деген үй бүлөнү балким кактан билесиң, анын эмеси, энеси балким агенттир, кактан билесиң. Ар бир кадамыңды эсептеп тураттыр, кактан билесиң, айта албайсың аны. Ал орус корейс дегеним азыр эстеп турган нерсе. Орус корейс дегеним аны мусулман кылып ала бересиң. Жакшы тарбиялуу орус кыз болсо, мисалы үчүн, динди кабыл калтырып, сону кыла ала бересиң, эч бир маселе жок. Андайлар көп экен. Толтура андайлар. Менин агаларым бар, эми аялдары бөлөк, башка улуттан. Соп-сонун жашап атышат. 6-7 бала, 8 баласы бар. Бир аялдан элесиң, ал биздин кыргыздын эже карындаштарыбыз 7-8 бала төрөп берем дебейт. Төрөп атат, жыл сайын төрөп берет. Башка улуттан. Ошол эле неме суроо, бирок ата-энеси динден алыс, баласы аябай диндүү, алым жана медреседе уже көптөн бери окуп келген. Анан кийин бир ситуация болуп атат да, ошону мисал кылып айтып берейин. Бир Нурбек медреседе окуйт, Айжан болсо динден алыс эле кыз. Анан кийин алардын ата-энеси бири-бири менен таанышып, ошо балдарыбызды неме баш коштурайлы дейт. А кыз болсо ал аябай алым диндар болгон үчүн коркот. Ал күйөөм мени неме алга турмушка чыксам мени оронтуп коебу, никап кийгизип коебу, же намаз окутуп аябай неме кылып салабы деп, чектеп салабы деп ойлойт. Чектеп салабы деп коркот. Бирок баланын немеси аябай илимдүү болгон үчүн могу жашоодогу немелер иш кыла албайт да, жандай ак кол деп коет го, иштекенин билбейт, бирок илимдүү. Анан кыз ошодон да кичине сомнение болуп, бул бизди кантип багат деп, ошондой суроолор болот да. Ошого кандай ответ бересиз? Ак кол дегенде өзүм да эстеп кеттим. Биз молдолордо сыртынан ушундай апа монча болуп жүргөндөй, кычырап жүргөндөй көрүнөбүз да. Диний чирүүдөгүлөр. Эми балким билбейсиң да, ошол жигит үйдө аябай бир эмгекчил, билбейт аны. Балким ал иштин түрүн кыла алаттыр. Өзүндөгү талантты балким ачыла элек. Башка түшсө байтал не деп коет, жорго бе деп айтат го баягындай. Балким эртең турмушка чыккандан кийин кой багайын деп бүт нерсени кылаттыр, каяктан билебиз, айта албайбыз да. Сыртынан карап баа берген кум шекер менен тузун айырмасын билбегендей эле маселе. Кантип билесиң, экөө окшош туз менен кум шекер. Ошол мынтип баа берип кооптонуштун кажети жок. Аллага табакел кылыш керек, иншалла багат. Билимди берген Алла ага ырыска бербей коёбу. Ошончо билимди берген деп атпайсыңбы, билимди деп атасың. Билим бардык нерседен кымбат. Бүтүндөй дүйнө, бардык бүт аалам, галактикадан адамдын билимдүүлүгү жогору турат. Айрыкча диний билим бүт нерседен жогору турат. Ошондой билимди берген арзыган дүйнөнү бербейби Аллах Таалага? Эми бербей калышы деле мүмкүн туура, бирок иншалла үмүт кылып берет. Бир кембагал молдону көрдүңөр беле? Бир жерде отуруп калган молдо ачка калбайт негизи эле. Молдону эл багат билесиңер, эч качан ачка калбайт, ошондон коркпош керек. Деги эле курсагы жок молдо аз. Менде эле болбосо калган дээрлик 90% бардыгынын курсагы болот. Жакшы маанидә айтып атам, ачка калбайт, кыжаат болбогула.
Эми жанакы жагына ороп коет, чороп коет, камап коет дегениңе баалуулук туура эмес да карындашым, баалуулук. Баягы ачык чачык жүргөн өзүн эркиндеп эле эстетет. Ал эми жана жолго салынып эмекини мени чектеп коет. Карьера кура албай калам, бул катуу болду. Мындай айтканда бул фанат болуп кеткен дегендей түшүнүктүү. Мен да фанатка кылып салат деп коркот да. Буну ачык отуруп эме кылыш керек. Ири отуруп түз кеңеш керек. Турмуш курганда кандай болом мен? Жол салынамбы? Жол салынасың мисалы үчүн. Никап кийесиң, бизде го мыйзам жол бербейт, эми суроо келген үчүн айтайын. Никап кийесиң, кийбейсиң, кийесиң, тактап алыш керек бардыгын. Ошонун бардыгын көнсө, коркпой турмушка чыгар. Жок, сени мен камап коем, чыгарбайм, анан ороп салам, чороп салам, бүт эле изоляторго салып салам десе, анда чындап кооптонсо болот. Антпесе, жок, жолуң салынасың, эми мен молдомун, татыктуу аял болушуң керек, жолуң салынасың деп түшүндүрүп айтсаң, туура эле түшүнүш керек. Анан кеним кесип басып жүрөмбү? Ооба, басып жүрөсүң, айланабыз, кыдырабыз, бар десе анда нормалдуу эле. Бул жолугу жок эже карындаштар көбүнчө ойлойт да, бул жана жолугу бар, эгинде сакалы бар, дини чөйрөдөгү адамдар эс албайт булар. Булар күлбөйт, булар жылмайбайт деп. Ушундай сонун эс алабыз. Алар эс алуу деген ал эч нерсе болбой калат чын-чынына келгенде. Ушундай жерлерди барып көрүп келебиз. Алар өмүрүндө көргөн эмес, балким кинодо гана көрүшү мүмкүн ал жерлерди, мисалы үчүн. Ошого мындай обочолонуп калат деп кооптонбосун, ачык отуруп чечип алыш керек. Кандай жашайбыз? Тактап алса болот да. Иншалла анан жанагындай кооптоно бербеш керек. Деги эле ушуну түшүн карындашым. Турмуш курганга чейин байкасаңар, күтүлбөгөн мына турмушка чыгайын деп, же болбосо ошол жигитти жактырып ошол кызды алайын деп атканда эле бир түшүнүксүз эле ойлор пайда боло берет, бир ойлобогон жактан ойлор келе берет да. Буну өмүрүңдө ойлонуп көргөн эмессиң да, бир кокус ойлор чыгып эле ушундай болуп калабы экен дей бересиң да. Мына ушуну билгин. Ушул жерде сага шайтан, шаке бүтүндөй армиясы менен, гвардиясы менен келип алыптыр да сага. Сени азгырып атат. Эптеп ошол кыздан бир айыптап туруп, жок жерден айыптап туруп, сени баш коштурбаганга аракет кылып атат. Нафсиңде иштеп атат. Акылыңды алдап атат сени. Акылың коркуп атат. Акыл, азыр шайтан немеге келем, нафске айтып берем. Акыл мындай тактыкты сүйөт да, акыл так иштейт да. Акылда мындай ири буйрурлар кетпейт. Акыл 4 бөлүү, 4-т 2 бөлсөң 2 деп кылса так эсептейт акыл. Так чыкпаса кабыл кылбайт. Акыл ушундай. Ошол жаштардын үй бүлө куруусуна, үй бүлө кураардан алдын мына курайын деп эле курбай ажырашып кеткендер аябай көп көрүп атам да. Неге ушундай экен деп изилдеп көп убакыт изилдедим ушунчу. Таппадым да, эмне үчүн булар баш кошпойт ушундай кооптоно берет депчи. Эми баягындай эмелер бар. Ооба, тигиси чыгып калды, мунусы чыгып калды деп кооптоно берет. Неге ушундай болот деп издеп жүрүп, алхамдулилла bunun да эмесин жообун таптым. Көрсө акыл жана шайтан, дини жактан шайтан нафс бар. Бирок эме жагынан келе турган болсок, акыл алдап коет экен бизди. Акыл канча алдайт экен десем, карагыла. Акыл монча алдайт экен. Саат колдоносуңар. Колуңда, сол колуңда саатың бар экен, чеч ошол саатыңды. Onu чечип туруп, оң колуңа так, сен ошону. Оң колуңа таксаң, тактыңарбы оң колуңа? Оорбу? Жана жеңил эле го. Бир эле саат туурабы? Бияка отурганда башка грамм кошуп калган жок да. Неге бул жерде неге болуп атат? Айтасыңар, бул көнгөн эмесмин. Көнгөн эмесиң деген сага көнгөн эмессиң деген тыянат ким чыгарып берет? Акылың чыгарып берет. Акылың не деп атат? Сол колго көнгөн. Оң колго көнгөн эмес, азыр оор деп атат акыл. Оң колго таксак, оор тагып алдым деп атат. Ушундай сезилдиби азыр? Бардык адамда сезилет. Оор экен деп атасың да. Жылдар бою эле тагып келатасың го, мына саат мен канча жылдан бери тагып келатам, эч кандай билинбейт. Оң колума тагып алсам ыңгайсыз болот мисалы. Ушул жерден түшүн. Сен бойдуктук жашоого сол колуңа көнгөндөй көнүп калгансың. Түшүндүңбү? Жалгыздык жашоого сол колуңга саат таккандай көнүп калгансың. Аз тиги кызды алайын же ошол жигитке турмушка чыгайын десең эле, как будто сени эмне кылып коюп атат? Изолятор кылып, обочолонтуруп койгондой туюлуп акылың алдап атат сени. Ошондо коркпой эле, оор болсо оор деп эле тагып жүрө бер, саатыңды 2 саат, 1 күн кечке таксаң билинбей калат. Акылың ага да көнүп калат. Демек, коркпой ошол кызды ала бер, турмушка чыга бер, ишенип кой, көнүп кетесиң ошого. Акылың коркутуп атат. Барбайбыз да. Коркуш керек, риск корко беребиз да. Коркпош керек. Аны саат мисалы. Эми шайтан нафс, билесиңер, эми хадис бар. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде да келет. Үй бүлөнү бузууга шайтандан өткөн кызыктар зат жок да. Шайтан аябай кызыктар да. Өтө кызыктар. Хадис узун, кыска нуска айтып берейин. Шайтан арак ичсе, зина кылса, адам өлтүрсө көп деле сүйүнбөйт экен.
үй бүлөлөрдү бузса, күйөөсү менен аялды ажыраштырса, иблис, шайтандардын башчысы берки шайтанчасыны келип отчет тапшырат экен. Эсеп тапшырганда мен Айбек менен Айчапчапты ажыраштырдым десе, түшүп тактысынан түшүп кучактап, өп, жыттап өзүнүн тактысына отургузат экен. Сен сонун иш кылып турсуң деп. Арак ичтирдим бирөөнү, ойноштук кылдырдым десе, өтөрчү андай бир иш кылып турсуң. Көрдүңүзбү? Демек, үй бүлөнү бузганга шайтан өтө кызыктар. Бузганга да кызыктар шайтан, кордурбаганга да кызыктар шайтан. Жанагы ойлордун баардыгы ошол. Анын кашын кара дейт, ой башын кара дейт, ой эркек сыяктуу күлөткөн дейт, анан тигиндей дейт, анан ак экен дейт, кара экен дейт, көп күлөткөн дейт, көп сүйлөткөн дейт. Көп күлсө, көп сүйлөсө нерсе жаман. Сонун нерселерди сүйлөтүп коесуң, сүйлөй берет. Жакшы болот, эс аласың. Жакшы жагын карап билиш керек. Демек мунун баардыгы ушу шайтандан, нафстен жана акылдын коркуусунан келип чыгат. Балдарды тарбиялаш деген. Например, бизде азыр менин үй бүлөмдө башкача тарбиялайт, а мен болсо өзүмдүн балдарымы башкача тарбиялагым келет да. Дагы да өнүктүрүп мисалы. Ооба, өнүктүрүп, дин жагынан, анан кийин сиз жана айтып кетпедизби? Эркектерге жандай кыл десең, алар кылбайт депчи. Например, мен хочу, чтобы менин күйөөм илимдүү болуп, биздин балдарыбызды жакшы тарбияласын деп. Негизинен ата дегенди, атаны жакшыраак угат да, чим апага карагандачы. Анан кийин айтып атасыз, жакшыраагын изде депчи. Бирок мен эгер таба алсам ал адам уже дин жактан кичине немеси жок болсо, бирок ошо мен аракет кылып аны динге кичине жакындатырып, ошо будущийде биздин балдарыбызга жандай жакшы тарбия бере турган ата болсун дегенди каалайм да. Ошол жагын эмне кылыш керек? Ошону түшүнбөй калдым. Мен ага эчтеке деп айтпай эле коюп, ошого тийип кетсем, анан балдарыбызды башкача тарбия кылып салса, карындашым өзү эмең бийик болуп атат. Амбицияң жакшы, өтө сонун максатың бийик, балдарым чыгаан чыксын деп ойлонуу, бул өтө сонун максат. Азыркы жаштар издегенде не деп издейт? Мага жакшы аял болсун, мага жакшы күй болсун. Болду. Эң туура издөө эмне болот? Кайсы терезеден карашыбыз керек? Мен балдарыма эне издеп атам. Балдарыма ата издеп атам болуш керек. Ушул критерий менен издесе, көптөгөн немелерибиз баягы жасалма критерийлер түшүп калат дагы. Батыраак табабыз буюрса. Жакшы эмең, максатың өтө сонун. Бирок карындашым мондай нерселерден узак болула да. Азыркы жаштар ушинтип ойлонот экен, мен жаш кезинде кыялданган нерселердин баардыгы ишке ашыш керек. Кечирип кой, бул дүйнөдө баардык кыялдарың ишке ашпайт. Балким ушул кыялың ишке ашпай калышы мүмкүн. Бирок башка жаатынан бактылуу болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн балаң аалым чыкпашы мүмкүн, хафиз чыкпашы мүмкүн. Сен ошол мындайраак эле дегениң мыкты юристтер. Ичпейт, чекпейт, жаман жүрбөйт, 5 вакыт намаз бар, түз жүрөт, мыкты юристтер, мыкты экономисттер. Балким мыкты соттор, билбейбиз, мыкты кароолчудур, мыкты малчыдыр балким. Сенин балдарыңды ар намустуу, чыгаан, таза, айкөл, жомарт, элин сүйгөн, жерин сүйгөн адам кылып тарбиялап чыгараттыр балким. Неге бир эле нерсени коюп, ошол болуш керек дей беребиз. Жакшы, бул жаман эмес. Сонун, ушундай болуп калса жакшы. Болбой калса, Айбек чыкты, менин кыялым балдарым хафиз болуш керек, сен хафиз кылбайсың, өт. Менин балдарым алым болуш керек, Нурбек, сен дагы өт. Дей берсең, канчага киресиң анда карындаш? Канчага киресиң? Түшүндүрө алдымбы? Демек, ошол кыялды коюп алып эле болбой калат да. Мисалы үчүн мен көп мисал келтирем, бул мындай силер тарабынан караганда бир күлкүлүү болушу мүмкүн. Бул кандай окшоштук десеңер, мындай да, мисалы биз эркектер мынтип тандасак да. Менин кыялым, мен мурдакы сабакта да айткам, мисалы, лагман жегим келет, бешбармак жегим келет. Мисалы, жөн эле мисал бул. Айчапчап чыгат, лагман жасай албайм дейт, өт. Нурчапчап чыгат, мен камыр көргөн эмесмин, өт. Дей берсем, мен качан үйлөнөм мен, мисалы. Лагманды жебесем жебей калайын. Башка тамак бере аласың, бере алам, болду. Башка жагы толтура алгызын, жакшы жактары бар. Мага бир ушундай бир тамак жасап берет, лагмандан да сонун тамак жасап берет балким. Сонун тамактарды алсам сүйүп калам. Мисалы, түшүндүңүзбү? Демек, ушул бир эле нерсени алып, ушундай болуш керек деп эле тура берсең, анда 25, 30, 40 болуп кетет. Андай кылбаш керек. Деги эле алдыңарда боло турган нерсеге жаштар көбүнчө монтип десеңер да азыр 99% болду кылып аласыңар да, мындай ишке ашып, мына эле ишке ашты, андай болбойт. Боло элек нерсени 50-50 болуп тургула. 50-50, тиягына да даяр болуп туруп, биягына да даяр болуп туруп, ошондо бактысыз болбойсуң. Мисалы, сен ойлогондой чыгып калса, чексиз бактылуу болуп кетесиң. Сен ойлогондой чыгып калса, баягы күткөн элем, буга деле даяр болушум, нормалдуу кабыл алып кете бересиң.
Баягындай укмуш монтип кыялданып аласыңар, баягы анан күткөн нерсең не деп коесуңар, орусча бир нерсе ожидание, реальность не деп коесуңар. Ошондой чыгып калат да, анан кийин бул аябай адамга таасир этет да, эмоционалдуу таасир этет, психологический таасир этет да, анан тиричилик кылгың келбей калат. Сонун краш жолдошуң бир маймылдай көрүнө баштайт. Сен баягы бир кыялың ишке ашпай калганда баягы катуу таасир этти да сага. Балдарымды мындай чыгарбады деген нерсе катуу аң сезимге таасир эткөн үчүн сонун эле жигитиң жаман көрүнө баштайт. Антпай 50-50 болуп турсаң бүт нерсеге. Жанакындай кыялдана бер, жаман эмес, сонун нерсе бул. Бул нерсе болгону ушул нерсе сөзсүз болот деп болбоду. Болуп деле калышы мүмкүн, болбой деле калышы мүмкүн. Мындай айтсам, мен деле жаштыгымда укмуш кыялдарым бар эле. Аны айтсам, силер ичиңер тырмап күлүшүңөр мүмкүн да. Ошолордун билбейм, дээрлик канчасы ишке ашты, бир 70-80% ишке ашкан жок. Балким 20-30-40% эле ишке ашты окшойт. Алхамдулилла, бирок бактылуу эле жашап атасың да. Баардыгын ишке ашып алат десең, ишке ашпай калышы мүмкүн. Сен кыялданган аялга түшүп келбей калышы мүмкүн. Бирок сен бир аялга түшүп болдуң, башка жагы сонун болуп атат анан. Мисалы, сен кыялданган жигитке түшүп келбедиң, башка жигитке түшүп келдиң, башка жактары бар керемет. Ошондой. Айрыкча диний чөйрөдө жүргөндөр карындашым, мен анчалык. Мен билбейм да, эмнегедир эми. Жакшы нерсе, жаман эмес. Баардыгы эле балдарын хафиз, алым чыгарып алат. Кыялданып алат да. Алым дегенде эмес, просто тарбияны жакшы берип. Эмеге ушул жерге токтолобуз, кара. Тарбияны ата бербейт. Эне берет, сен бересиң. Балаң же хафиз, же алым болушунда сен тарбияңды таасир этет, 80-90%. Эркек жөн эле үй бүлөдө балага кандай тарбия берет десең, эркек багыт берет, болду. Мисалы үчүн сага айтат. Мисалы сен айтып атпайсың, бир экономистке турмушка чыктың. Хафиз эмес, алым эмес. Жанагындай жакшы намазын окуйт, өз жүрөт. Ал жигит бирок эмеси максаты бийик. Балдарым алым болсун, хафиз болсун, же эл сүйөр болсун, мыкты болсун дейт. Сага мондай айтат. Кемпир дейт. Балдарыбызды моно мектепке окутайлы, бул жерде жакшы тарбия берет экен. Багыт деле берет. Балдарыбызга моно мектептерде окут деши мүмкүн, же болбосо моно устаттарга алып бар деши мүмкүн, моно мектепке тапшырт, моно университетке тапшырт дейт. Мындай айтканда багытты көрсөтүп берет эркек. Отурузуп алып баласына монтип мону оку балам тигине, эркектин ага нерви чыдабайт. Мүмкүн эмес эркек. Ошол себептен да жаш балдардын окуу эмес мугалим ким болот? Могу жерде азыр бирөөңөрдүн дагы биринчи класста мугалимиңер эркек эмес туурабы? Мен муну 100 адамдын ичинде дагы ойлонбой айта алам. Менин деле ойлонуп көрсөк, ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Ойлонуп көрбөйсүңөр да. Менин деле мисалы баардыгыбыздын дээрлик эми адашып эле бирөө болуп калбаса 99% жок да. 4-класс, 5-класска чейин мугалим ким болот? Эже болот. Эркек болбойт. Неден кабар берет? Эркектин нерви балага чыдабайт. Отура албайт эркек антип. Түшүнөсүң? Ал баягы ызы чуу бир нерсени көтөрө албайт. Аял нормалдуу нерсе ал. Көтөрөт, өз бака жака болуп жүрө берет аял. Нормалдуу нерсе. Түшүндүңбү? Аялдын табияты ушуга ыкталган, ушундай жаратылган. Мугалимдерибиз, агайларыбыз качан кирет бизге? 5-6-дан 7-ден анан спорттон берген, физикадан берген, же черчениден берген, тарыхтан берген, анан агайлар киришип баштайт. Анда адам кичине тартиптүү адам болуп баштайт. Жаш кезде баланын эч нерсеси ызы чуу боло берет да. Ага ким чыдайт? Ага Алла ыраазы болсун биздин аял заты чыдабайт. Демек баланы ким тарбия берет? Аял тарбия берет, эркек эмес. Жолдошум мондой болуп калса эле, анан чыгаан чыкпайт деп ойлогон. Чыгат иншалла. Ошо чыккан чыгаандардын ата энесин сүрүштүрсөңөр 90% карапайым ата эне, карапайым эне. Алымдарды сүйлөштүрүп көргүлө. Ата энесин сурашып көрсөңөр, карапайым. Жөнөкөй эле кадимгидей айылдагы бир катардагы бир инсан. Бирок тарбиясы бийик, максаты бийик адамдар, таза да инсандар. Тарбиясы өтө бир керемет инсандар, балдары сону алым, хафиз чыгаан эл башчы, журт башчы чыгып атышат. Түшүнүктүү болду. Бизде сөзсүз мен билимдүү болсом, балам билимдүү болот. Бир коркунучтуу силерге термин айтайын, бир мындай кеп бар. Муну эреже деп түшүнүп калбагыла. Алымдан залым, залымдан алым төрөлөт дейт. Унванил баян деген китепте келет. Биз монтебиз го, мондай алымдын баласы мондай болуп кетти дейбиз, же болбосо атасы баш кесер болсун, баласы кандай болсун деп дешибиз мүмкүн да, мисалы. Жаркырап күйүп от, жаркырап нур чачкан, ааламды ысыткан, жарык чачкан оттун аркасында не кылат? Эч ким карабаган, тебелеп баса турган күл калат. От өзүнүн аркасынан эмне таштап атат? Күлдү таштап атат. Оттун аркасынан от калат деген нерсе жок да. Күл калып атат, көрдүңүзбү? Чыгаандын аркасынан сөзсүз чыгат деген, чыгаан чыгат деген эреже жок. Чыгаан кимден чыгарын билбейбиз. Аракет кылышыбыз керек, иншалла жакшы чыгат буюрса. Аракет кылсак эле жакшы болот буюрса. Аккан арыктан суу агат.
кандай гана болбосок аракет кыла берсек буюрса балдарыбыз иншалла жакшы чыгат. Деги эле мени сүйүндүң карындашым, ушул азыр жаштарда ушундай түшүнүк болгону өзү мени сүйүндүрүп атат. Балам жакшы болсун дегени жакшы нерсе бул. Сіз балаң жақсы болуш, балаң чыган инсан болуш үчүн энени туура тандаш керек уста. Ооба. Энени Тулпар бээден баатыр энеден дейт. Тулпар бээден баатыр энеден дейт. Мындан эже карындаштарым капа болуп калбасын. Атасы жиндинин бирөөсү жинди дейт. Энеси жиндинин баары жинди. Ошо эне жакшы болсун иншалла жакшы болот. Билесиңер, макалдар көп. Эрди эр кыларда, кара жер кыларда аял деген бекерден эмес. Ушул макал 4-5 улутта бир түрдө айтылат экен. Фарстарда дагы, түрктөрдө дагы, арабтарда дагы, казактарда, бизде да. Казактарда да эрди көргө сүйрейтинде, төргө сүйрейтинде айыл дейт. Ошол эле макал да жанагы. Эми ошого мындан мынтип түшүнүп калбайлы эркектер. Мен бузула берейин, каалагандай боло берейин, мен аялым түздө болот, андай эмес. Андай эмес. Өзүбүз жакшы жүрөйлү, аялдарыбыз бизди дагы да жакшылыкка жеткирет иншалла. Биз өзүбүз жакшы болуп, аялыбыз жаман чыгып калса, селсаяк кылып коюш мүмкүн да аял. Селсаяк кылып коюш мүмкүн. Буну пайгамбар айткан, меники эмес. Пайгамбар аялдарга кайрылып, алейхиссалату вассалам, силер аялдар гений адамдарды дейт, гений акылдуу эркектерди жиндиги акмакка чыгарат экенсиңер дейт. Пайгамбар айтты, алейхиссалату вассалам. Эми ушундай аялдардан болбосун биздин эже карындаштарыбыз. Кулга турмушка чыкса хан кылсын аны. Ханга турмушка чыкса аны таптакыр дүйнөлүк хан кылсын да. Бирок ханга турмушка чыгып, аны бир селсаяк кылып койбосун. Соз азыр бизде жаштарда үйлөнүп, жаштарда мындай неме бар да. Мен эртең үйлөнсөм эле аялым менен болуп кетем деген сыяктуу. Деги эле азыр жаштарда ушундай бир түшүнүк бар. Азыр кече бирөө мындай деп атат эмеде. Сурам жырлоодочу, интернеттен көрүп калдым. 30га чыкмайын, унаасы болбосо, үйү болбосо, ал адам эркек эмес деп атат карындаштарыбыз. Мен аябай ренжип кеттим ушул сөздү угуп. Эми бир экөө бар экен да, ушундай бир экөө бар экен дейли. Иши жүрүшүп кетиптир да. Дубайдан үй алып салыптыр, Анталиядан үй алыптыр, укмуш эмелерди, дүкөндөрдү ачып салыптыр, эми бир экөөдө. Эми биз бир экөө эмеспиз да, тагдырыбызды биз аракет кылып атабыз, болбойт десем эмне кылайлы мисалы. Тарбиябыз жакшы. Биздин аялзат ойлойт, жок, сен 30га чыкпасаң, унааң болбосо, үйүң болбосо, сен чөт эле никтоосуң. Андай эмес. Андай болбойт. Бул өтө бир жаман нерсе. Бул жаман нерсе, мындайга барбашыбыз керек. Азыр жаштар ушинтип ойлоп калды, бүт нерсе топот эле болуп калат деп. Жана жогоруда айткандай, 1-2-3 адамда ушундай болгон, иши жүрүшүп кетти да ал. Эң кызыгы азыр аялдардын күнү чыгып калбады, күнү тууп калбады азыр. Аялдардын көбүнчө иши жүрүшүп, тим эле ишкер аялдар эркектер кыраны көбөйүп кетти. Жакшы нерсе, жаман эмес дейли, жакшы. Болгону ишиң жүрүшпөй атса маселе эмес. Иш кылбай атсаң маселе. Жатып алсак, ошондо маселе жатат. Анан сен азыр элестеткен кыялдардын 80-90% адамдын өзүнүн учурлары болот. 30га чыгып, 30дан ашып, балким унаа болот. 40 ашып, анан тамсалат. 30 мен 40 ортолугунун тегерегинде 40 ашып, анан тамсалат. 40 ашып, анан кыз узатып, келин алат. Неге айтпайсыңар, мисалы үчүн 23-те келин алайын, 23-те кыз берейин дебейсиң, себеби өзүнүн убагы болот ал үчүн. Ошол сыяктуу эле рызкыңдын да келе турган өзүнүн бир адамдын убагы болот. 40та келет, пайгамбарлыкта канчада келип атат? 40-ында келип атпайбы, туура? Өзүнүн убагы келип атат. Түшүнүктүү? Демек, байлыктын дагы болуп кетүүнүн да бир өзүнүн убагы болот. Түшүнөсүң? Ал 1-2-3 мисал келтирбегиле, баланча болуп кетти, 18 жашында, түкүнчү болуп кетти, 15 жашында дебегиле, ал 1-2. Ал менен бүтүндөй жалпы элге өкүм кыла албайбыз. Адам баласы өз акырындык менен 30га чыгып болот, 35ке чыгып болот, акырын 40та болот. Негизи эле максат болуп кетүү эмес да бул дүйнөдө. Негизи биз мусулман катар максатыбыз Lexus теуп, эмеде виллада жашоо эмес да биздин максатыбыз. Болуп калса нур үстүнөн нур, болбосо барына шүгүр, жогуна сабыр кылып өтөбүз. Аял алсам эле болуп кетем деген нерсени элестетпеш керек. Турмушка чыксам эле болуп кетем дегенди элестетпеш керек. Андай эмес. Болуп кете албашың мүмкүн. Деги эле мен айтар элем, азыр жаштар дароо эле турмушка чыкканда андай үйдө бүт техниканын болуп калыш керек, анан тинч керек, мынч керек. Үйүндөгү аз техникалардын бардыгын атаң 50-дө 40та алып берди. Туурабы? Мындан бир 20 жыл мурун балким апаң колго эле киржүүчү эле, биздин апаларыбыз бар, колго эле киржүүчү эле. Ошого сенин жолдошуң дагы ошо өз убагы келгенде буюрса иштеп алып берет. Мына максат мен ошо 30-40ка чейин жүрө бергиле эркектер алып бербей деген жокмун. Болуп калса алып бересиң бардык. Болбой атса эмне кыласың? Таштап чыгасың.
Түшүнүктүү болду. Демек ошого дароо эле талап кыла бериштин кажети жок. Акырдык менен. Анан бул жерде дагы адилеттүүлүк үчүн аялдарга да айтып коелу, эркектер тарабынан. Силер биз эркектер дагы жаш үйлөнгөн эже карындаштарыбызга жашта 18-20 тегерегиндегини алып алып апаңды элестетпей, жеңиңди элестетпей, турмушка чыгып кеткен 2-3 баласы бар, 5 баласы бар эжеңди элестетпей, карындашыңды элестетпей. Кызыгы сенин карындашың сен алган аялыңдан жаш болуп, карындашың сенин жаш болуп, сен алган аялың жашы бир аз жогорураак болсо дагы карындашыңа тең эмес, сенин карындашың турмушка чыккан болсо тең эмес эч качан. Себеби ал аял канчаны көрдү, бышты, такшалды. Бул жаш кыз турмуш көрө элек, буну балким уктап калышы мүмкүн, балким тамагы күйүп кетиши мүмкүн, балким бир нерсе болуп калышы мүмкүн. Нормалдуу нерсе бул. Бүгүн эле болуп кетпейт. Бул деле 2 жыл өтөт, 3 жыл өтөт, 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, анан кийин жумуртканы жакшы кууруй баштайт. Жакшы шорпо өрө баштайт, жакшы таза боло баштайт. Акырындык менен ал дагы татынакай аял болот. Бир күндө эле алган аялың окмуш болуп кетпейт.